Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Менин жеке видео блогума кош келиңиздер. Бул видео блогдо биз элди тынчтандырган көйгөйлөрдү көрсөтөбүз. Алгачкы көрсөтүүнү азыркы тапта кант кызылчасын өндүргөн Сары Өзөн чүй дыйкандары дуушар болгон түйшүктөн баштайлы деп чечтик. Өзүңөргө белгилүү болгондой, кант кызылчасы чүй өрөөнүндө илгертен келе жаткан негизги айыл чарба өсүмдүгү болуп эсептелинет. Түштүктө пахта менен тамеки болсо, чүйдө кызылча. Ошондуктан бул тармакта чүйдө адаттагыдай көп дыйкандар алектенет. Негизи Союздан бери эле кызылча себебиз. Ата энем деле сеип келген, анан мен деле себем. Быйыл 6 гектар кызылча сеип коебуз да. Банктан 150 миң кредит алгам. Эми азыркы күндө договорду жазында башкача түзүп, азыр да кайра башкача түзөм этип салды да. Переоформление кылыпчы. Айтсак, кызылчанын баасы түшүп кетти, анан тияк биякта ушундай болуп атат да. Ал биздин эми каза элдесек каражат жетишпей атат да, биз эми ошо ишенип эметкенбиз да. Мынча процентин акчалай беребиз, мынча процентин кумшекер менен беребиз деген да. Эми азыркы күндө тилер кайра завод башкача кылып салды да. Алган кредиттин баарын эмеге талага салганбыз да. 150 миңди. Андан тышкары дагы акча салганбыз талагачы, кызылчагачы. Декабрда төлөшүм керек мен уже 150 миң сомду. Процентин төлөп атам. Азыр процентин төлөп атам, 2 миң сом. Анан 150 миң бериш керек. 150 миңди уже. Сразу 150 миң жабышым керек да. Азыр мисалы мен кызылчаны кассам, жакын договор бар да, ошо менен кассам, мага уже 150 миңди жапмай мен эчтеке акча ала албайм да. Эмедей го, банкка окшошмайсың бул эме жана эме. Жок, ломбард сыяктуу. Ошо ломбард сыяктуу болуп калат. Колумдагы завод менен дыйкандын ортосундагы макулдашуунун негизинде 40% накталай акча көрүлгөн, калгандыгы кумшекер менен берилген. Бүгүнкү күндө завод макулдашууну бир тараптуу бузуп, 28% накталай акча төлөп жатышат. Чакан дыйкан чарбаларга завод менчик монополист катары алардын колун толгогондой көрүнөт. Антимонополия иштебей атпайбы мынакей. Ушуну эмес керек да. Частник бир киши алып алып, конкуренция болгон жок. Дагы бир завод эмес болмок да. Мейли өзү кура албаса, мамлекет өзү. Дагы бирөөгө шарт берип, дагы бир эме келсе болмок да. Бүт бар мына бир эме акционер общество кошойдо сатып алып мынакей. Бир эле жаңы монополист болуп, каалаган бааны коюп алат мынакей. Жакса сеп, жаппаса жок. Жакпаса сеппей эле койду. Чынында заводдун дагы кемчиликтери жок эмес. Дыйкандардын километрлерге созулган кызылча ташыган унаалары турса, 500 гектардан 1000 гектарга чейин айдаган байлардын машиналары кезексиз өтүп кетерин айтышат. Тияк адамына циклопунктка без очередь кетет, алардын эмесинде кылышпайт, грязь текшербейт. Биз мына сүйлөп койсок, эми анча-мынча дыйкандар да келбей алды, коркупчу. Тегинге баргандан кийин сеники кышка алтырабыз деп суукта очередь таян жылдырып коет, грязь менен урат, таразадан жеп атат. Аны эч ким көзөмөлдөгөн жок да. Биз деген частныйбыз, билгенин кыл деп кыйкырып сөгүп сагып кыйкырып атат жерде. Андан башка заводко каршы сүйлөгөндөрдүн кезегин кышка чейин жылдырып коюшу ыктымал дешет. Ал дагы эч нерсе эмес. Ансыз деле арзан алып жаткан кызылчанын салмагынан 10%ын топуракка чыгарып салаарын айтып жатышат. Биз азыр Сокулук районунун Первомай айылында кызылча таласында турабыз. Дыйкандардын айтымында завод бүгүнкү күндө кызылчанын жалпы көлөмүнүн 10%ын гирге чыгарып жатат. Бул бир машинеден 3 тонна чейин гир деп кемитип жатышат. Өзүңүздөр көргөндөй, азыркы казылып турган кызылча таза экенин көрүп турасыздар. Кыргызстанга Белоруссия жана Россиядан арзан баада эч тоскоолсуз кумшекер келе берсе, биздин дыйкандар менен кошо кант өндүрүш ишканалары банкрот болору айдан ачык. Үйүнөн айрылып, малдан айрылып талаада калгандар канча мынакей. Россияга кетип келе албаган кыргыздар канча. Мына азыр жылдан жылга жакырчылык менен күрөшпөй эле анан жакырчылык күчөп кетти мынакей. Айыл жергесине мына баары кетип алат мынакей. Талаасын мен көрсөтпөйм баягы укмуш болуп кетти. Чытап кеткен полялардын баары тегичи үйүн мынакей бекитип кетип алат. Россиялапчы кредит төлөй албай. Жалаң ушу тала менен эптеп жүгөрү сейп эметкен. Бир жыл болгон. Быйыл кызылчада 2 жылдан бери эметтеп атса, мына быйыл минтип салды дагычы. Эмне жыл болду урдук дейт. Талаанда кереги жок деп мына кетип атат. Айылдын күчүнүн баары жаштарда, жаштардын баары сыртка чыгып кетти, жок мынакей. Кары карттан калдан кантип бул эме, бул мамлекеттин келечеги жок болот го минтип отурса. Эчтекесин карабаса. Мамлекет ички өндүрүүчүлөрдү коргобосо, үн катпаса, эмне деп ойлош керек? Анда кээ бир өкмөттүн мүчөлөрү кызыккандар болуп жүрбөсүн. Убагында Белоруссиядан кумшекерди Максим Бакиевдин схемасы менен алып келишчү деген маалыматтар бар. Белорустар андан башка эч ким менен иш кылчу эмес экен. Балким Максимдин схемасы дагы эле иштеп аткандыр. Андай болсо коррупционерлер кайындык, кант, кошой заводдорун жасалма банкротствого алып келип, заводдорду итбекер алгысы бардыр. Анда бул рейдерлик басып алууга түздөн түз аракеттер деп баамдаса болот. Дыйкандар жөнүндө таптакыр сөз жок. Күйөбү, мигрант болуп кетеби?
аларга коррупционерлерге чын жүрөктөн баары бир. Накта коррупционерлер ушундай болот. Алар келип коркутуп акчаңды тартып албайт. Же опузалап акча талап кылбайт. Бирок алар бизди кабинетинен чыкпай эле тоноп салат. Болбосо эмне үчүн? Мындай уруктан 3 айда өсүп чыккан илейген кызылча пайданын ордуна чыгым алып келиши керек. Бул өзү акылга сыйбаган нерсе. Буга табыгы себеп болбогондуктан Кудайга шүгүр, түшүм мол экен. Анда дыйкандардын эмгеги каяка кетип жатат. Ошондуктан биз дагы бир жолу өкмөттүн көңүлүн жогоруда айтылган маселелерге бурат элек. Бул жерде миңдеген дыйкан чарбалардын, алардын үй бүлөсүнүн жашоо тиричилигине коркунуч алып келет. Биринчиден, кредит маселесин чечип бергиле. Кызылчаны өндүрүүгө алынган кредиттердин төлөмдөрүн азайтуу жагынан жардам бергиле. Экинчиси, кумшекер заводдоруна каражат жагынан жардам бергиле. Келишимди аткарганга. Үчүнчүсү, Кыргызстанга кумшекердин сырттан кирүүсүнө убактылуу бөгөт койгула.